Теңдеме жана анын тамырлары. Бул теңдеме жана анын тамырлары деген теманы өтүш үчүн биз төмөндөгү суроолорго жооп беришибиз керек. Кандай барабардык теңдеме деп аталат? Теңдеменин тамыры деген эмне? Өзгөрмө чоңдукту кармаган барабардык теңдеме деп аталат. Теңдеме туура барабардыкка айлана турган өзгөрмөнүн маанисин теңдеменин тамыры деп аташат. Теңдемени чыгаруу демек анын бардык тамырларын табуу же тамырлары жок экендигин аныктоо. Теңдемелерди чыгаруунун алгоритми. Демек, теңдемелерди чыгаруу үчүн биринчи кашааларды ачуу керек. Экинчиси, өзгөрмөсү бар кошулуучуларды теңдеменин бир жагына, өзгөрмөсү жок турактуу сандарды теңдеменин экинчи жагына алып өтүү. Үчүнчү, жөнөкөйлөтүп, окшош кошулуучуларды топтоо. Төртүнчү, теңдеменин тамырын табуу. Бешинчи, текшерүү жүргүзүү. Эми биз силер менен кашааларды ачуу боюнча эске салсак, эгерде кашаанын астында плюс белгиси турса, кошулуучулардын белгилери өзгөрүлбөй кашаадан чыгарылат. Мисалы, кашаанын ичинде 25 минус 3х плюс минус кашаанын ичинде бул дагы минус 2х плюс 6 барабар. Эми 25 минус 3х деген биринчи кашаанын алды оң белги тургандыктан, кашаанын ичиндеги ар бир кошулуучу белгисин өзгөртпөй чыгат экен. Демек 25 минус 3х өзү чыкты. Экинчи кашаанын алдында дагы плюс белгиси турат. Демек кашаанын ичиндеги туюнтмабыз белгисин өзгөртпөйт экен. Анда минус 2х кошулган 6 болот экен. Окшош кошулуучуларды топтойбуз. Окшош кошулуучулары 25-ке 6-ны кошсок 31, минус 3х минус 2х экөө тең терс сан, демек кошулат эреже боюнча 31 минус 5х барабар болот экен. Эми кашаалардын алдында минус белгиси турган учурду карасак, эгерде кашаанын астында минус белгиси турса, кошулуучулардын белгилери карама каршы белгиге өзгөрүлүп кашаадан чыгарылат. 6х минус 3 биринчи кашаабыз, экинчи кашаабыздын алдында минус 14 минус 2х барабар. Биринчи кашаабыздын алдында плюс белгиси турат. Демек кашаанын ичиндеги туюнтмабыз өзгөрүлбөй өз белгилери менен түшөт экен. Демек 6х минус 3. Экинчи кашаанын алдында минус белгиси турат. Демек кашаанын ичиндеги ар бир кошулуучубуз белгилери карама каршы белгиге өзгөрүү менен чыгат экен кашадан. Анда минус 14 плюс 2х деген сандарды алдык. Барабар окшош кошулуучуларды топтосок, 6х-ка 2х-ты кошсок 8х минус 17. Экинчи мисалды дагы ушундай эле карасак болот экен. Теңдемелерди чыгарууда төмөнкү касиеттер пайдаланылат. Эгерде теңдемедеги кошулуучуну анын белгисин өзгөртүп, теңдеменин бир бөлүгүнөн экинчи бөлүгүнө көчүрсөк, анда берилген теңдемеге тең күчтүү теңдеме келип чыгат. Экинчибиз, эгерде теңдеменин эки жагын тең нөлгө барабар эмес бир эле санга көбөйтсөк же бөлсөк, анда теңдемеге тең күчтүү теңдеме келип чыгат. Эми мисалдарды карап көрөлү. Берилген теңдемелерди ооз-эки чыгарып көрөлү. 4х барабар минус 12. Жогоруда айтылган экинчи касиет боюнча теңдеменин эки жагын тең бир эле санга бөлсөк же көбөйтсөк, анда ага тең күчтүү теңдеме алабыз деп айтылган. Демек 4х барабар минус 12 теңдемесин барабардыктын эки жагын тең 4 деген санга бөлөбүз. Эмне үчүн 4 деген санга бөлөбүз? Анткени өзгөрмө чоңдук x'тин астындагы коэффициентибиз 4кө барабар экен. Эки жагын тең 4кө бөлүп ийсек,
анда 4x'ти 4-кө бөлгөндө x калат, минус 12-ни 4-кө бөлгөндө минус 3. Демек, биринчи теңдемебиз x барабар минус 3-кө барабар болот экен. Экинчи теңдемени карайлы. Минус 5x барабар 2,5 деген теңдеме берилет. Бул теңдемени чыгаруу үчүн теңдеменин эки жагын тең минус 5-ке бөлөбүз. Минус 5-ке бөлүп аткан себебибиз анткени x-тин астындагы коэффициентибиз минус 5-ке барабар. Минус 5x-ти минус 5-ке бөлгөндө x калат. 2,5-ти минус 5-ке бөлгөндө минус 0,5 калат. Демек, бул теңдеменин тамыры x барабар минус 0,5 деген сан экен. Үчүнчү учурду карайлы. Минус 5x барабар минус 3 саны. Дагы минус 5-ке бөлөбүз. Жогорудагыдай эле. Минус 5x-ти минус 5-ке бөлсөк, x-ти алабыз. Минус 3-тү минус 5-ке бөлсөк, 0,6. Демек, x барабар болот экен 0,6-га. Кийинки теңдемени чыгарып көрөлү. Бизге 23 кошулган x барабар 87 деген теңдемеси берилди. Теңдеменин эки жагына тең минус 23 санын кошобуз. 23 кошуу кашанын ичинде минус 23 плюс x барабар 87 кошулган кашанын ичинде минус 23 саны. Натыйжада теңдеменин сол жагында 23 саны жок болот. Ал эми оң жагында жок болгон саныбыз карама каршы белги менен пайда болот. Демек, теңдеменин сол жагында 23-төн 23-тү кемитсек 0 калат экен дагы. 0 болот дагы x эле калат. Ал эми теңдеменин оң жагында болсо 87 кемитүү 23 деген саны пайда болот. X-ыбыз барабар болот экен 64-кө. Демек, жообу x барабар 64 деген санды алдык. 7x кошулган 15 барабар 19x минус 33 деген теңдеме берилди. Өзгөрмө чоңдукту кармаган кошулуучуларды теңдеменин сол жагына алып өтөбүз. Ал эми турактуу сандарды барабардыктын оң жагына алып өтөбүз. 7x минус 19x болуп өтөт. Анткени теңдеменин барабардыктын бир жагынан экинчи жагына өткөндө белгилери карама каршы белги менен өтөт экен. 7x минус 19x барабар минус 33 минус 15-ке. Окшош кошулуучуларды кемитебиз. 7x-тан 19x-ти кемитсек минус 12x болот. Барабар минус 33 менен минус 15 кошулат дагы минус 48-ке барабар болот экен. Эми x-ти тапсак, теңдеменин эки жагын тең минус 12 деген санга бөлүп ийдик. Анда x-ыбыз барабар болот экен 4-кө. Жообу x барабар 4. Кийинкини карап көрөлү. 6 саны теңдемелердин тамыры боло алабы дейт. Y минус 2 барабар 4. Экинчи теңдемебиз 8 көбөйтүлгөн кашанын ичинде y минус 2 барабар 32 саны. Биринчи теңдемени чыгарсак, y барабар 6 болот экен. Экинчи теңдемени чыгаруу үчүн демек барабардыктын эки жагын тең биз 8 деген санга бөлүп ийдик. 8 деген санга бөлүп ийсек, анда жогорудагы берилген теңдемеге тең күчтүү теңдемени алабыз деп айтылган. Анда барабардыктын теңдеменин сол жагында y минус 2, ал эми оң жагы 32 бөлүнгөн 8, башкача айтканда 32-ни 8-ге бөлсөк, y минус 2 барабар 4. Мында дагы y-ибиз барабар 6-га болот экен. Демек, бул эки теңдеме бирдей 6 деген санга барабар. Демек, y барабар 6 саны берилген эки теңдеменин тең тамыры боло алат. Кийинки мисалды карап көрөлү. Салыштырабыз. Берилген теңдемелерди салыштырабыз.
Birinci tеңдемебиз y минус 2 барабар 4. Ал эми экинчиси 8 көбөйтүлгөн. Кашанын ичинде y минус 2 барабар 32. Бизге мындай суроо берилип атат. Биринчи теңдемеден экинчи теңдемени кантип алабыз дейт. Бул эки теңдеме бирдей чыгарылышка ээ болоруна биз жогоруда ишенгенбиз. Эми биринчи теңдемеден экинчи теңдемени алыш үчүн биринчи теңдемедеги барабардыктын эки жагын тең 8 деген санга көбөйтөбүз. Анда биз биринчи теңдемеден экинчи теңдемени алат экенбиз. Анткени барабардыктын же теңдеменин эки жагын тең бир эле санга көбөйтүүдөн же бир эле санга бөлүүдөн теңдеме өзгөрбөйт. Кийинки теңдемени чыгарып көрөлү. Бул теңдемебиз коэффициенттери, өзгөрмөнүн коэффициенттери бөлчөк болуп берилип атат. 13-төн 3x кошулган 17-ден 4 барабар 26-дан 9x плюс 1,17-ден 4 деген теңдеме берилди. Бул теңдемени чыгаруу үчүн x кармаган өзгөрмөлөрдү 13-төн 3x жана 26-дан 9x окшош кошулуучу болот экен. Буларды биз барабардыктын сол жагына алып өттүк. Ал эми турактуу сандарды барабардыктын оң жагына алып өтөбүз. Бул кошулуучулар барабардыктын бир жагынан экинчи жагына өтүп аткандыктан белгилери карама каршы белгиге өзгөрүп өтөт экен. Мисалы үчүн 26-дан 9x дегенибиз барабардыктын оң жагында плюс белгиси менен турган, ал эми сол жакка өткөндө белгиси карама каршы белги менен өттү. 17-ден 4 саныбыз барабардыктын сол жагында плюс белгиси менен турган, а барабардыктын оң жагына өткөндө карама каршы белгиге өзгөрүп 17-ден 4 минус белгиси менен өттү. Окшош кошулуучуларды топтоп атабыз. Эми биринчи барабардыктын сол жагында биз жалпы бөлүмгө келтирип алат экенбиз. Жалпы бөлүмгө келтирсек 26-дан 6x минус 26-дан 9x болот экен. Барабардыктын оң жагы болсо 1,17-ден 4-төн 17-ден 4-тү кемитсек 1 деген санды алат экенбиз. Минус 26-дан 3x барабар 1 деген сан болду. Эми жогорудагы мисалдарда эле барабардыктын эки жагын тең минус 26-дан 3 деген санга бөлүп жиберебиз. Минус 26-дан 3 деген санга бөлүп ийсек, биз барабардыктын сол жагын x-ка барабар болот. Ал эми барабардыктын оң жагы минус 3-төн 26 деген санга барабар болду. Текшерүүнү жүргүзгөндөн кийин биз теңдеменин жообу x барабар минус 8,3-төн 2 деген санга барабар экендигин көрдүк. Кийинки мисалды карап көрөлү. 9-дан 7x плюс 3 барабар 3-төн 2x плюс 5. Биз бөлчөк коэффициенттен кутулуш үчүн берилген теңдемени 9 деген санга көбөйтүп ийсек болот экен. Анткени 9 деген саныбыз 9 жана 3-түн эң кичине жалпы бөлүнүүчүсү болот. 9-ду теңдеменин ар бир мүчөсүнө көбөйтөбүз. 9-ду 9-дан 7-ге көбөйтсөк 7x калат экен. 9-ду 3-кө көбөйтсөк 27 болот. 9-ду барабардыктын оң жагындагы 3-кө бөлүп 2-ге көбөйтсөк 6x болот. Ал эми 9-ду 5-ке көбөйтсөк 45 деген сан болот экен. Эми окшош кошулуучуларды топтоп теңдемени чыгарсак, жыйынтыгында x барабар 18 деген жоопту алат экенбиз. Эми коэффициенттери бөлчөк болгон теңдемелерден дагы карап өтсөк, биринчиси 8-ден x минус 12-ден x барабар минус 3-төн 1 деген теңдеме экен. 8, 12 жана 3 деген бөлчөктөгү бөлүмдөр болуп атат. Бул 3 сандын тең эң кичине жалпы бөлүнүүчүсүн таап алат экенбиз. 8, 12 жана 3 деген сандардын эң кичине жалпы бөлүнүүчүсү 24 деген санга барабар. Демек 24 деген санды
биз теңдеменин ар бир мүчөсүнө көбөйтүп чыгабыз. 24 менен 8-ди көбөйткөндө 24 менен 8'ибиz кыскарат дагы 3x калат экен. 12'den x да 24 менен 12'den x'ти көбөйтсөк 2x ээ болдук. Ал эми 3'төн 1'ди 24'кө көбөйтсөк 3 менен 24'үбүз кыскарат дагы -8 деген санга барабар болду. Демек 3x'тан 2x'ти кемитебиз. Теңдеменин жообу x барабар -8 деген жоопко ээ болдук. Экинчи теңдемени ушундай эле карап көрөлү. 14'төн 5x плюс 4'төн 3x барабар 4,7'den 3 деген бөлчөк коэффициенттүү теңдемелер экен. Демек, бул теңдемени чыгаруу үчүн бөлчөктүн буруш бөлчөктү биз аралаш бөлчөктү буруш бөлчөккө айландырабыз. 14'төн 5x кошулган 4'төн 3x барабар 7'den 31. 14, 4 жана 7 деген бөлчөктүн бөлүмүндөгү сандардын эң кичине жалпы бөлүнүүчүсү 28 деген санга барабар болот. Башкача айтканда 28 саны 14кө, 4кө жана 7ге бөлүнө турган эң кичинекей бөлүнүүчү экен. 28'ди 14кө бөлөбүз, 2'ден тиет, 2'ни кайра 5ке көбөйтөбүз. 5x'ка көбөйтсөк 10x алат экенбиз. 28'ди 4кө бөлсөк 7, 7'ни 3x'ка көбөйтөбүз, 21x барабар 28'ди 7ге бөлсөк 4'төн тиет, 4'тү 31ге көбөйтсөк 124 деген санды алдык. 31x барабар 124. Бул жерден x'ти тапсак, теңдеменин эки жагын тең 31 деген санга бөлүп ийсек, анда x барабар 4 деген жоопту алат экенбиз. Эми балдар, силер менен биз бүгүнкү сабакта теңдеме деген эмне, теңдемени чыгаруу деген эмне, теңдеменин тамыры деген эмне деген суроолорго жооп бердик. Жана берилген суроолорду бышыктоо максатында теңдемелерди чыгардык. Анда эмесе, ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Кийинки сабактан жолугушканга чейин саламатта болгула.